УКМК Султанбай Айжигитовго жана анын жубайына кылмыш иши козголгонун билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда 3-апрелде Жогорку Кеңештин аппаратына экс-депутат Султанбай Айжигитовдун жубайынын мыйзамсыз жумушка орношуусу боюнча кызматтык иликтөөнүн материалдары келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн алкагында Айжигитов 2021-жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлангандан кийин кызматтык турак жай жана башка жеңилдиктерди жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, 2022-жылдын башында жубайын Жогорку Кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка орноштурууну уюштурганы аныкталган. УКМК Айжигитовдун жооптуу кызматы анын жубайына кызматтык милдеттерин атайлап аткарбай, жумушка келбей калышына жол бергенин, ошол эле учурда ал өлкөнүн бюджетинен айлык акы жана башка тийиштүү төлөмдөрдү толук түрдө алып турганын билдирди. Айжигитовдун жубайы 2022-жылдын февраль айынан 2025-жылдын апрелине чейинки аралыкта эмгек акы, сыйлыктар, эмгек өргүсүнө жана башка төлөмдөргө республикалык бюджеттен 3,2 миллион сомдон ашык каражатты мыйзамсыз алган. Айжигитов Баткен облусунун губернатору болуп турганда да жубайы Төрткүл мейманканасынын директору болуп, мыйзамсыз түрдө эмгек акы жана башка төлөмдөрдү алып жүргөн деп билдирди. Тергөөнүн жыйынтыгында 30-апрелде Султанбай Айжигитов жана жубайы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып, аларга тиешелүү айып тагылган. Бишкек шаардык 1-райондук соту тарабынан тергөөнүн жүрүшүндө бөгөт чарасы тандалат.